Баткен облустук кургак учук менен күрөшүү борборунан качып чыккан адам сууга агып каза тапты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Окуя бүгүн 19 апрелде болгон. 44 жаштагы Зыры Мас абалында Баткен шаарынын Кызыл жол кварталындагы ооруканадан чыгып, Батырканов каналына боюн таштап жиберген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук бөлүмүнүн 3-чү издөө куткаруу отрядынын 12 кызматкери жерине барып, жарандын сөгүн каналдан алып чыгышып, туугандарына өткөрүп беришкен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 19 апрелде 1-май райондук сотундагы отурумга жеткирилип, бирок ага катышуудан баш тартты. Адвокат Сергей Слесарев Атамбаевдин ден соолугуна жүйөө келтирип, судьядан отурумду ансыз өткөрүүнү өтүндү. Бирок судья Мирлан Термечиков жактоонун бул өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Атамбаев судьянын мындай чечимине баш ийбей турганын айтып, залдан чыгып кетти. Судья ал сотко баш ийбегендиги үчүн залдан чыгарылганын билдирди. Бүгүн Атамбаев айыпталып жаткан бир нече иштин арасынан Туркиялык Орхан Инандын кыргыз жарандыгын алышы жана Бишкектин Калы-Сордо конушундагы мектептин курулушу боюнча иштер каралмак. Жарандык маселесине байланыштуу айрым купуя маалыматтар жашыруун режимде каралып, андан кийин отурум ачык уланды. Бирок жактоочу Слесаревдин ден соолугуна байланыштуу өтүнүчүнөн улам бүгүн териштирүү болгон жок жана кийинки отурум 26 апрелге дайындалды. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Кой Таштагы үйүндө кармалып, камакка алынган. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасынын бүгүнкү күнгө карата карызы 9 миллион сомго жетти. Бул тууралуу ишкананын жетекчиси Темирбек Анаркулов жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Анын айтымында аталган ишкана 2017 жылы түзүлгөн. Андан бери бардык автобекет оңдоп түзөө иштерине 135 миллион сом сарпталган. Ишкана түзүлгөндөн бери 2017 жылы жалпы киреше 78 миллион сом болсо, 2019 жылга чейин 95 миллион сомго көбөйгөн. Ал эми пандемияга байланыштуу 42 миллион сомго, башкача айтканда 50% төмөндөгөн. 2021 жылы кирешеси 70 миллион сом болуп, башкача айтканда 130% көбөйдү, деди ал. Ошондой эле ишкананын каржылык көйгөйлөрү салык жана соцфондко карыз бар экендигин белгиледи. Жалпы 9 миллион сомдой карызыбыз бар. Азыр кирешенин 50% мамлекеттик мүлк фондуна которулат. Ал эми ижарага алынган имаратка 30% кетет. Ошондуктан мүмкүн болсо бизде 2-3 жылга бошотуу боюнча жардам берсеңиздер, карыздарыбыздан кутулуп алат элек, деди Анаркулов. Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана спектрин кеңейтүү үчүн Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасы 100% акциясын мамлекеттик менчикте сактоо менен Кыргыз поштасы ачык акционердик кому болуп кайра уюштурулат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Тийиштүү чечимге почта байланышын, анын ичинде банктик терминалдарга окшош атайын терминалдарды пайдалануу менен жарандарга пенсияларды жана жөлөк пулдарды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана спектрин кеңейтүү максаты коюлган. Ошондой эле андан ары натыйжалуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн потенциалдуу стратегиялык инвесторлордон түз инвестицияларды тартууга шарттарды түзүү максатында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон деп айтылат. Маалыматта Кыргыз поштасы ачык акционердик кому Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын укук улантуучусу болуп саналары белгиленген. Жалал Абадтын Чаткалы районунун борбору Канышкыя айылында заманбап калкты тейлөө борбору ачылат. Бул тууралуу президенттин Жалал Абадтагы өкүлчүлүгү билдирди. Агалай калкты тейлөө борбору үчүн райондук маданият үйүнүн имаратынын бир бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп пайдаланууга берилген. Инфоком мамлекеттик ишканасы калган ички жабдыктарын орнотуп, штаттык биримдигин чечип бермекчи. Мекемеге жергиликтүү бюджеттен 2,5 миллион сом жумшалган. Тейлөө борбору ачылса, райондун 31 миңден ашуун калкына ыкчам кызмат көрсөтүлө турганы белгиленди. Монголияда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия биринчилигинде грек-рим күрөшүнүн балбандар Акжол Махмудов менен Тынар Шаршенбеков финалга өтүштү. Беттештерде дүйнөлүк күрөш уюму түз алып көрсөтүүдө. Махмудов 77 кг салмактан мелдештин чейрек финалынан баштап катышып, ирандык балбан Ариф Мазафарды 9-1 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңип алды. Жарым финалда кореялык Ким Хён У менен кезгелеп 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми Тынар Шаршенбеков биринчи беттешинде индиялык Нираж-Ниражды 14 эсебинде утуп, жарым финалда өзбек балбан Исламжан Бахрамовду 13-7 эсебинде жеңип, финалдык баскычка өттү. Эки балбан тең эми алтын медал үчүн күрөшөт. Финалдык беттештер бүгүн 19 апрелде саат 16:00 башталат. Айта кетсек, бүгүнкү 5 салмак категорияда Кыргызстандан 5 балбан килемге чыкты.